Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Мен Шарапова Нургүл Дөөлөсовна Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. Мугалимдер үчүн онлайн курстарды алып барып келем. Сиздер үчүн манас эпосун окутуу боюнча кандай усулдарды колдонушубуз керек? Манас эпосун окутууда балдарды ушул эпоска кызыктырып, патриоттук демин, сезимдерин өнүктүрүү, балдардын көндүмдөрүн калыптандырууга кандай ыкмаларды пайдалануу маанилүү жана биздин сабакка балдар тартылып, ушу жан дили менен берилип, кызыктуу өтүүдөгү кайсы багытта, кандай формада, кандай усулдарды пайдалануу менен өтүшүбүз керек деген багыттагы сабагым болот. Сиздерге төмөнкү усулдарды сунуштамакчымын. Манас эпосун окутууда азыркы күндө жалпы билим берүүчү биздин стандарт компетенттүүлүккө негизделген билим берүү. Мына ошол стандартта гуманитардык багыттагы предметтерди окутууда изилдөөчүлүк, долбоордук, проблемалык окутуу технологиялары сунушталып турат. Балдардын ой жүгүртүүсүн, жаратмандыгын өнүктүрө турган методика. Мына ушул методдорду биз манас эпосун окутууда да колдонушубуз керек. Аналитикалык ой жүгүртүү, сынчыл, креативдүүлүктү өнүктүрүү стратегияларын колдонуу маанилүү. USAID Окуу Керемет долбоорунун дагы стратегиялары бар. Ушул жогорку класстарга колдонууда, дал ушул манас эпосун окутууда да колдонсок болот. Мисалы, Сократтын семинары, окурмандын пикирлерин тизмеси, бекеттер боюнча орун алмашуу, адабий иримдер стратегиясы деген ыкмаларды колдонууну мен сиздерге сунуштайм. Изилдөөчүлүк долбоордун өзүнүн алып баруунун ырааты бар. Ушул изилдөөчүлүк долбоордо аркылуу биз эпостагы тулпарлардын сүрөттөлүшү, дары-дармек чөптөрдүн сүрөттөлүшү, улуттук оюндардын сүрөттөлүшү, каада салттын сүрөттөлүшү, эпостагы аялдардын образы, эпостагы баатырлардын образы, тулпарлардын сүрөттөлүшү деген сыяктуу кызыктуу темаларды алып изилдөө жүргүзсөк болот. Же болбосо эпостагы көнөргөн сөздөр деген сыяктуу. Мына ушул темалар аркылуу балдар кадимкидей салыштыруу, азыркы турмуш менен салыштырып изилдөө, терең изилдөө жүргүзөт дагы, терең эпосту окутууга кызыктырабыз. Муну кызыккан балдарга жана топ менен же жалпы класс ичинде дагы, класстан тышкаркы иш катары дагы өтсөк болот. Көйгөй суроо түзөбүз, изилдөөнүн максаты милдетин аныктайбыз, теманы тандап алып, анан божомолдоп изилдөө методун колдонобуз. Мисалы үчүн, манас эпосунда Ордо оюнун сүрөттөлүшү. Ордо оюну манас эпосунда сүрөттөлгөндүктөн келип чыккан Ордо оюнунун тарыхы, байыркы тарыхы кайсы манас эпосуна такалабы деген суроо. Мына ошол чынбы калппы, ошону далилдеш керек. Мына ошол изилдеп далилдеш керек да. Мына ошондо окуянын, изилдөөнүн ырааттуулугу, маалымат менен иштөө, алынган маалыматтарды жалпылап, анан доклад жактоого даярдайт. Кайсы илимий булактарды пайдаланды көрсөтүш керек, кайсы адистерден сурады, кайсы илимпоздордон сурады, кайсы спортчулардан сурашты. Мисалы, ошол жалпы маалыматтарды алып келип, анан жактоого даярдап, сонун изилдөө ишин алып барса болот. Проблемалык окутуу ыкмасын сабакта колдонуу маанилүү. Мисалы үчүн, биз проблемалык суроолорду топторго беребиз. Манас өлгөндө абыке күбүштөр Манастын ордосун ээлеп Каныкейге ордук көрсөтүшөт. Каныкей менен Шырды Букарды көздөй Семетейди алып качышат. Бул окуяда көйгөй эмнеде, эмне үчүн ушундай окуя болду? Адам сапатындагы адамдын маселеси да, бул жерде адамдагы адамдык. Мына ушул көйгөйдү кандай карайсыңар деп балдарга топко суроо бересиз. Балдар анализдеп өзүнүн оюн айтыш керек. Мисалы үчүн, Семетейдин атасыз бөтөн жерде чоңоюу тагдыры, сырткы душмандардан эл жерди коргоо намысы бардык эле адамдарда болду беле эпоста. Мына ушундай көйгөйлүү суроолорду талкуулап чыгышы керек да балдар. Ошондой эле анализдөөчү суроолор менен дагы биз эпосту окутууда көңүл бөлүшүбүз керек. Мисалы, Көкөтөйдүн ашында Манас эмне үчүн күрөшкө чыккан эмес? Манас эпосунда улуттук оюндар эмне үчүн сүрөттөлгөн? Эпоста аял затынын орду кандай эле? Ата менен баланын мамилеси кандай? Чоң казатка аттануунун себеби эмнеде? Барбай эле койсо болот беле? Жигиттик намыс кандай чечмеленет? Эпостагы адамдык сапаттар кандай берилет деген аналитикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүгө багытталган суроолор менен ар бир окуяны, ар бир каарманды, эпизодду чечмелеп окутканда балдарга таасирлүү жана жеткиликтүү болот. Бир гана окуянын ырааттуулугу, каармандарды эле сүрөттөп койбостон, биз терең изилдеп, анализдеп, сынчыл көз караш менен ой жүгүртүп үйрөнүүдө балдарга таасирлүү, жеткиликтүү жана эсине калат да. Ошондой эле мен дайыма сабагымда колдонуп жүрөм. Бул
сынчыл ой жүгүртүү стратегиялары, цитата, комментарий деген ыкма. Мен текстке талдоодо ушул ыкманы өзүм алып чыгып колдоном. Муну кичине өзгөртүп алгам, методиканын түп нускасы башкача. Бул тексттеги көркөмсүз каражаттарын алып чыгууда ушул методика ыңгайлуу мен үчүн. Мисалы, жаш жолборстой ээлигип жакын кирип барганда тигил адам арбайып артына түштү дардайып дейт. Жаш жолборстой деген салыштыруу берилди. Салыштырууну өзүнчө алып чыгып көрсөтүп жатабыз. Болжосо тоодой көрүнөт, карап турган адамдын акыл аяраны төгүлөт, абасы көк жал семетей дал өзүндөй көрүнөт деп атат. Тоодой көрүнөт, көк жал семетейдей деп салыштыруу болуп жатат. Бул Сейтек эпосунан үзүндү. Мына ушундай салыштыруулар берилди деп текстке талдоо топко ушундай тапшырмаларды берсеңиздер болот. Ошондой эле мен дагы сабагымда колдонуп жүргөн ыкмам, Манас эпосунан үзүндү уктурууда аудио колдонобузбу, видео колдонобузбу, мен жупта иштеп, текстке чечмелеп, текстти бириктирип, текстти терең түшүнүп эсине тутуп калгандай ыкма бул. Мисалы, Саякта Каралаевдин Манас айтуусунан үзүндү угабыз. Жубуңду тап методу. Окуучулар эки катарга турушат, мугалим туш келди ырсаптарын таратат. Окуучулар жуп менен ырсаптарын аудиодо уккан боюнча бириктирип, жуун табыш керек. Баардык ырсаптарды жалпы топтоо бириктирип, мына көркөм ойдо же болбосо Манастын кырааты менен Манас айтсак да болот да. Демек, эки катарга тургузабыз да, туш келди чачыранды ырсаптарын берип туруп, анан жуптарын таап, ырсаптарды бириктириш керек. Уккан боюнчачы. Анан уккан боюнча бириктирип, дал келдиби деп текшеребиз кайра. Анан ошону көркөм окуйт же Манастын кырааты менен айтса болот. Мына ушундай ыкмамында колдонсоңуздар болот. Эми окуу керемет долбоору боюнча Адаий иримдер стратегиясы деген ыкма бар. Бул 7 ролго берилет. Мына мисалы үчүн талкуулоонун модератору бул топ башчы, негизги ойду бириктирет, жалпы топко багыт берип турат. Эпизоддун чебери окуучу ар бир нече орчундуу эпизодду тандап алат да, бүтүн текстти түшүнүү себебин топко түшүндүрүп берет. Сөздүн чебери 4-6 маанилүү эмес, тааныш эмес сөздөрдү тандап алып, аны түшүндүрмө сөздүктөн карап балдарга ушундай түшүндүрүп берет да. Мисалы үчүн чатыраш деген сөз бул шахмат экен балдар деп, мисалы үчүнчү. Ушул тааныш эмес, Аголпок, сыр бараң деген сөздөр, мисалы үчүн архаизм сөздөрдү алып, көөнөргөн сөздөрдү алып, маанисин топко түшүндүрүп берет ошол сөздүн чебери бала. Бириктирүү чебери окуучу уккан турмуштук тажрыйба менен бүгүнкү күн менен байланыштырат. Жалпылоо чебери окуп да китептен жыйынтык чыгарат. Мондай окуяда ушундай турбайбы деп өзүнүн оюн бөлүшөт да. Иллюстратор ошол текстти окугандан кийин сүрөтүн тартат, таасирин. Изилдөөчү тексттен тышкаркы ошол окуяны же сөздү изилдеп чыгат. Мисалы, жанагы Ордо оюнунда азыр Ордо деген качан чыккан, ал кандай ойнолот, момундай деген сыяктуу текстте берилген окуяны баатырдын, мисалы үчүн, куралы, Аголпок деген эмне, кандай берилет, Википедияда эмне деп жазылып турат, эпоста кандай берилген деген сыяктуу тексттен тышкаркы. Мисалы үчүн, Манас эпосундагы жер суулардын сүрөттөлүшү бар экен. Азыркы, мисалы үчүн, дүйнө жүзүндө моундай дагы көлдөр бар, Манас деген көл бар деген сыяктуу, же Манас сөзүнүн чечмелениши, этимологиясы кандай, жогорку акыл эс деген түшүндүрөт деген сыяктуу тексттен тышкаркы изилдөө ишин жүргүзөт да бала, ошону топко түшүндүрүп берет. Сократтын семинары деген ыкма бар. Ички айлана, сырткы айлана болуп бөлүнөт. Мында тактоочу, көйгөйдүн пайда болушу, божомолдоо, себеп далилдер, келип чыгыш булактары жөнүндө суроо пикирлер жаралат да. Ошондо ички айлана, сырткы айланага олтурушат. Момундай болду. Ички айланадагылар талкуулап, балдар бири-бирине суроого жооп берет. Мисалы, айтчы, эмне үчүн жогоруда суроо бербедимби? Эмне үчүн ушул Манас өлгөндө Канекейдин ордосун чаап, ушул талоонго алып, кордук көрсөтүп Канекейге ушундай кара санатайлык жүргүзгөн кандай деп ойлойсуң? Өзүнүн эле Манастын бир туугандары деп суроо берсе, мисалы үчүн аналитикалык суроолорду бериш керек да, адилет, оюңду айтчы деп. Ушундай талкуу жүргүзөт да ички айланадагылар. Сырткы айланадагылар байкоо жүргүзөт, байкоочулар. Байкоочулардын суроолору эмне кылышат? Булар катышуучулар активдүү болдубу, кимдин сүйлөгөн сөзү же берген суроосу таасирлүү болду, эмне үчүн айрым окуучулар активдүү катышкан жок, талкуулоо максатына жеттиби дегендей баалоочу топ болот. Анан кайра сырткы айлана ичине кирет, ички айлана сыртына чыгат. Ушундай эпосту талкуу жүргүзүп өтсөк абдан жакшы болот. Ал үчүн эпосту абдан жакшы билиш керек. Балдар жакшы биле тургандай үйрөтүп, китепке кызыктыруунун бир жолу же болбосо ушундай кызыктуу методикаларды колдонуу маанилүү. Бекеттер боюнча орун алмашуу деген стратегия бар. Бул 4 топко бөлүнөт балдар.
жалгыздан, жуптан, топтон иштешет. Көнөргөн сөздөр, архаизм сөздөр менен иштөө да, бул сөздүк иши да. Мен бул сөздү уккан эмесмин, түшүнгөн жокмун дегендер бир топко келип түшүндүрмө сөздүк менен иштешет. Экинчи топто балдар өз алдынча да иштешип алат. Үчүнчү топто жуп менен иштешет. Төртүнчү топто жалпы топко биригип келип балдар тексттеги түйүндүү сөздөрдүн чечмелеп, маанисин түшүндүрүп беришет. Окурмандардын пикирлеринин тизмеси деген ыкма бар. Мындай суроолорду берсеңиздер болот. Балдарга топко бөлөсүз да, балдар тандап алышат. Бирди тандайбы, экини, үчтү, бешти тандайбы. Мисалы үчүн, манастын алгачкы эрдиктери, мекенчилик темасы кайсы окуяларда берилген, эпостогу баатырлар кандай. Мисалы үчүн, үчүнчү топ эже биз 4тү тандайбыз дейт. Төртүнчү топ манастын айкөл сапаттары, биз ушуну тандайбыз дейт. Бешинчи топ эпост аял затын образын тандайбыз дейт. Же болбосо мындай деп аналитикалык суроолорду койдум. Эмне үчүн Манас баатыр Көкөтүйдүн ашына кеч келет? Манас баатыр өлгөндө Канекейдин ордосу эмне үчүн чабылган? Мына ушундай суроолорду, мисалы үчүн 12-ни, 15-ти, 14-тү тандайм деп топтор тандайт да, анан кантип жактайт? Ценка менен сахналаштырса болот, коллаж түзсө болот, диаграмма түзсө болот, схема түзсө болот, таблица түзсө болот, каалагандай өзүнүн плакатка өзүнүн көз карашын чагылдыргандай түзсө болот. Бирок ошолорду сиз сунуштайсыз. Кайсыны тандайсыңар депчи? Схемабы, таблицабы, диаграмма, бир нече структурасы бар. Ошону сунуштайсыз. Балдар ошол жактуу формасын тандап алып, анан жактап беришет топ менен. Мына ушундай ыкмаларды сабакта колдонсоңуздар болот. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Манас эпосун окутууда жан дилибиз менен кызмат кылалык, балдарды кызыктыралык, эпоско жана андан таалим тарбия алуучу маанисине көңүл бөлөлүк, жана биз кызыктуу сабак өтүү үчүн дайым изденелик. Мына ушул жаңы методикаларды сиздерге сунуштайм. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем.